Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы шаар тургундарын турак жай менен камсыздоонун алкагында жана үлүштүк курулуш программасы аркылуу жарандарга көп кабаттуу үйлөрдү куруп баштаган. Бул Ош шаарынын Набережная көчөсүндөгү көп батирлүү турак үй. Мында курулуштун 40% бүтүп калган. Азыркы учурда сиздер көрүп турган бул имарат Набережный көчөсүнүн 3-дарегиндеги имаратыбыз. Үлүштүк курулуш программасынын негизинде курулуп аткан имарат болуп эсептелинет. Бул 106 батирден турат, 30 метр квадраттан 98 метр квадратка чейин бар. Бул жерде жалпы 8600 метр квадрат имараттын аянты, турак жайдын аянты 6700 метр квадрат түзөт. Бул жерде курулушка пайдаланган баардык сапаттуу материалдар пайдаланылып атат. Арматуралардын баардыгы Россия Федерациясынан алып келинген, сертификатталган. Андан сырткары бетондордун баардыгы бетон заводдорунун сертификатынан келип куюлуп атат. Бул программаны ишке ашыруу үчүн Айыл банк ачык акционердик коому менен үлүштүк курулуш программасынын каржылоо келишимдеринин программаларынын долбоору иштелип чыгып, бүгүн Айыл банк менен Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын ортосунда эки тараптуу жолугушуу болду. Негизги проблема бул ошол үлүштүк курулуш долбоорунун мөөнөтү болчу. Ал биз ар дайым 30% алдын ала төлөп, 3 жылдык мөөнөттө төлөп бүтүүнү талап кылчубуз. Анан акыркы практика көрсөттү, жарандарыбыз үчүн бул оор мөөнөт болуп атат. Ошондуктан биз Кыргыз Республикасынын бардык банктарга кайрылганбыз. Ошол кошумча кредиттөө шартында мөөнөтүн узартуу жөнүндө кайрылуулар жасаганбыз. Бүгүн Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик банк болуп эсептелген Айыл банк ушул сунушубузга макул болуп, бүгүн кол коюу режимине кирген турабыз. Ага ылайык жарандарыбыз мындан кийин 7 жылга чейин 8% менен, эгер 7 жылдан 10 жылга чейин болсо, анда банктык тарифте 18% менен кредит алуу аркылуу үлүштүк курулуш рамкасында үй алууга мүмкүнчүлүк алып калышы мүмкүн. Бирок мурунку программа эгерде жаран өзү төлөй алам десе, 3 жылда эч кандай кредитсиз маселе чечүү кала берет. Эгер жаран ошол маселени төлөй албай калып атат, мисалы биринчи кезектүүлүктө келип калып жанагы 30% алгачкы төлөмүн төлөй албай калган учурларда кредиттөө аркылуу кетсе болот. Айыл банк сотрудничество баштады МИП города Ош менен. Бул сотрудничество аябай керектүү нерсе, анткени деген биз деген өзүбүздүн Ош шаарында жашоочуларга жеңилдетилген кредит, үй алганга жеңилдетилген кредит беребиз. 8% менен беребиз, 7 жылга беребиз, 30% собственный вклад болуш керек, же болбосо залог болуш керек. Пока үй, квартира салынып бүткөнчө бизге залог обеспечение керек. Анан биз бул мигранттарга да поддержка кылып атабыз, анткени мигранттар көп эле күйүп кеткен учурлары болуп атат, акчаларын жиберишет, чогулта албай калган убактар болуп атат. Ошон үчүн биз бул продукту мигранттарга дагы возможность берип атабыз. Тараптардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында жарандар 7 жылдан 10 жылдык мөөнөттө бөлүп төлөө шарты менен өз баасында турак жайлуу боло алыша турган болду. Жолугушууда тараптар ортосунда макулдашууга кол коюлду. Бул программа ишке ашырылганда өлкө жарандары жашаган жерине, каттоосуна, иштеген иши, ишмердүүлүгүнүн багытына карабастан 7 жылдык, 10 жылдык мөөнөттө бөлүп төлөө шарты менен өз баасында турак жайлуу боло алышат. Негизги кредиттин шарттары биринчи өздүк төлөм 30% болуш керек. Ал сиздерге государственный ипотечный муниципалдык ипотечный компанияга төлөнөт. Андан тышкары сиздин эле кардарыңыз, мындайча айтканда дольщик, бизге келип кайрылып 70% калган суммасын 70% кредитке 8% менен 7 жылдан 10 жылга чейин, эгер анын финансылык мүмкүнчүлүктөрү ошондой болуп калса, 10 жылга чейин ала алат. Анан шарттары өтө жакшы, погашениясы айдык төлөмдөр ежемесячный, равными долями деп коет, банковский тил менен айтканда ежемесячно равными долями, аннуитетный системада. Андан тышкары сиз айтып кеткен жанагы социалдык фонддун 2% боюнча бул сиз айткандай государственный ипотечный компанияга эле берилет, бирок биз тарап менен ипотечный кредит келишимин түзгөндөн кийин ошол келишимдин негизинде соцфондго кайрылып алган накопительный суммаңызды кредитиңиздин основной суммасына, негизги суммасына төлөп жаап салсаңыздар болот. Ошол максатта колдоно аласыздар.
Бул жыйынтык өлкө жетекчилигинин жарандарды турак жай менен камсыз кылууга багытталган иш аракеттеринин ийгиликтүү ишке ашуусунун жана өлкө экономикасынын турукташуусунун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болуп калат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.